Көріп қалған сонда? Кеттік. Мені мына бүгін ушул улуу акыныбыз Алыкул Осмоновдун эскери көчөсүн өткөрдүк. Улуттук Алыкул Осмонов атындагы китепканада бул жерде ушул бүгүнкү кеченин уюштурушчулары болуп Улуттук жашчылар союзу, улуттук китепкана, үй-сайт дагы долбоору, ушу туберкулезди жеңебиз долбоор, ошонун жетекчиликтери биздин диспансердин, туберкулез диспансердин, анан Алыкул жашчыларды колдоо Алтын калем фондусу тарабынан уюштурулду эле. Анан бүгүн ушу баягы кечеден ушу кыргыз элинин талантты бааларын ушул жерден биз түшүнүп атабыз. Канчалаган жакшы каалоолор, жакшы сөздөр Алыкул агабыз тууралуу көп жакшы сөздөр айтылды. Эми Алыкул Осмоновду мисалы айтардан мурун мен мындай бир сөз айткым келет. Ушул бизде кыргыз элинде бир 50 жылда эл жаңырат, 70 жылда жер жаңырат дейт, 100 жылда акын жаңырат деген сыяктуу мен ушундай бир нерге токтолгум келет. Азыр жаш акындар абдан көбөйүп, ушундай бир жакшынакай бизде бир жакшы бир жылыштар болуп атат дегенди поэзия тарабына дегим келет. Ошо поэзиянын чолпону болгон Алыкул Осмоновго ыр чыгарбаган акын жок экенин мына бүгүн да көрүп отурабыз. Ошол сыңарындай бүгүн ушул бүгүнкү эскери кечесинде дагы ушул Алыкулга арналган бир 3 эмгегим бар эле. Мен ошол Алыкул жана музыка, Алыкул жана искусство, арпелестер деген ушуга туура келип калды ушу бүгүнкү күнгө. Анан ошону колдоо ушу жалпы коомчулук жашчылар союзунан келди, окуу жайлардан келди, ушундай барысы келип ушул бүгүнкү кечеге себеп болуп отурушат. Алардын куттуктоо сөздөрүн угуп отурабыз. Мына ошол Алыкул жана музыка деген китеп өзү абдан көлөмдүү китеп болду. Буга дагы көптөгөн эмгектерди талап кылды. Жерге мага көп адамдар жардам берди. Композиторлор союзунун жетекчиси Турдубек Чокиевичке мен ыраазымын. Ал киши дагы да өз көз карашы менен туруп, бул китептин чыгышына ал дагы өзүнүн демилгесин кошту. Өзүнүн ошо Кербес деген ошо басмадан ошол китептин ноталарын бастырып берди. Кишинин эмгеги. Андан кийин бул китепке биздин дагы ушул музыка изилдеген специалисттер деп айтсак деле болот да. Ошондой адамдардан мисалы Камила Төрөкул кызы, анан Алмасбек Касиев агабыз, ошол кишилер, Пушкарев деген сакал киши, ушул 3 киши мага ушу музыкалык жагын ошол ягына көп салымдап берди. Анан эми бул китептин эң башталышында эле менин ушу Алыкул арты менен ушу калемдеш болуп жүргөн досум Жекшенбек Турсубековдун эмгегин өтө басып айткым келип кетет. Ошол киши анан анын баласы экөө мага ушул китептин мындайча айтканда макетин жасаганга ошону компьютердин жардамы менен баласы ушу 3 ай менин үйүмдө жатып ошону жасап берди да. Ошондон баштап алгачкы шаг ошондон баштап бүгүнкү күндө китеп чыгып отурат. Мен жарыкка чыкты. Эми андан тышкары Алыкул жана искусство китеби боюнча да азыр дагы айтып кетишти. Бул белгилүү эле баягы маалыматтарды системага келтирип, ошонун баарын чогултуп, мындайча айтканда мектеп окуучуларына, ушул агайларыбызга, студенттерге, анан ошо искусство ишкобозторуна ушуларга арналып китеп болуп калды. Бул жерде Алыкулдун котормочулугунан баштап, Алыкулдун пьеса, драмага кандай өткөндүгү, анан ошону чыгарган чыгармаларына токтолдук. Андан тышкары бул жерде Алыкул Осмоновго болгон ушу биздин кыргыз искусство ишмерлеринин Алыкулга болгон мамилесин абдан ар бир жерден баягы хронологический даталарын тактаганга туура келди. Кайсы жылы ким менен иштешкенден бери касып чыктык да. Анын арпелестери боюнча, бул арпелестери Алыкул Осмоновдун өзүнүн кол жазмасынан жаралып аткан нерсе. Бизде бул орус адабиятында белгилүү филолог ушул Сергей Михайлович Бунди деген ошол менин Пушкиндин
немелердин тиги кол жазмалары менен дагы ушундай изилдеп жүрүп ушу Пушкиндин өмүр жолун, чыгармачылыгын абдан көркөмдөгөн китептер жазып чыккан. Анан ошолдогу жак. Ana tuğanlar, arvağızlar, jarkıragan jaz menen uluu bayram kelatat, Nooruz gününe karata. Kırgızdın klasik akını, kaytalangız talan. Ben tansam, yaştan tanam, ırdan tanbayım, ırı çok ömürüme kanattanbayım. Kudayga min mertebe kalpaytsam da, ırıma bir mertebe kalpayt albayım degen akındık kiredömenen, akındık müdömenen yaşap, özünün артында сан кылымдар жашай бериши, Көнөрөз мурасын катырган, Көнөрөз таланттын ээси Алыкул Осмоновдун туулган күнүн утурлай жаз байрамынын алдында бүт кыргыз элинин адабиятынын көч башында турган кыргыз эл акындары, кыргыз эл жазуучулары, маданият ишмерлери, артисттери, кыргыздын айчырай кыздары мына улуу акыныбызды эскерип гүл койгазы менен ушул Nooruz майрамын, ыр майрамын утурлай гүл койгазы менен бүгүнкү ыр майрамына куш келипсиздер. Кана ардактуу аксакалдар, бұл іс-шара Кыргыз улуттук жазуучуларындай іс-шаралар мындан ары улантылат. Себеби быйыл ыйман, адеп, маданият жылына башталган Жазуучулар союзунун Бисайыттын биринки іс-шараларын бири деп эсептеп коюңуздар. Ыр майрамына куш келипсиздер. Акындар жөнүндө, ыр жөнүндө азыр жылуу жакка кирип алып, кенен чонон Алыкулду эскеребиз. Куш келипсиздер. Rasmi demesinin içinden, gelen yerden, jarık yerden, ırlarda okuyuşlar, eskeri perestler. Yok, ben şekerim yanına oturayım. Hurmatlı bugünkü aday geçenin eskeri geçesinin katılımcıları. Bugün biz Ulu Akın Alkul Osmanov'un
көптөгөн чыгармаларын менимче ушу көптөгөн чыгармаларын биздин жаш жеткинчектерге, студенттерге, окуучуларга мына ушул залда аябай бир чоң бир маселе катары каралып келген. Мына бүгүн дагы биз Кыргыз элинин Орошон атактуу акыны Алыкул Осмон өзү таамай жазыптыр. Бар бололу түгөлбөй курдаштар, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жылдар барды. Мына ошол биз бүгүн ошол кыргыз поэзиясынын таң чолпону Алыкулдун менен бүгүн бардыгыбыз кездешип отурабыз. Ошентип Алыкул бизди чакырып, биз Алыкулду эскерип, мына бүгүн ушул чоң бир Алыкулга арналган кечеге токтой чөмүр, токтой тур, көзүң чуңкур, өңүң кансыз сары сур. Тил албассың, жоголо бер, кете бер, сенден күчтүү, сенден өжөр бул үчүн. 15 жыл улам кайраты улуп, 15 жолу жашарбасам карап тур. Деген бул ыры чынына келгенде бул өчпөс, өлбөс, ушундай бир ыр катары алган эмес. Биздин сынчылар бул дүйнөлүк шедеврге салыштырып жүрүшкөн. Чынына келгенде мына Алыкулдун ушул мына бүгүнкү ушундай кечеде биз айтып коюш керек. Дүйнөлүк Байрон, Пушкин, Лермонтов, дагы ушуга окшогон акын жазуучулар карт жашап, ушул өмүрүн өткөрүп, көп ушундай бир эмгек менен өздөрүнүн элге мурас калтырып кетти. Алыкул дагы ушул тез эле өтүп кетип, эгерде тиби болгондо кандай чын эле кандай шедевр болмок. Поэзия бул ар бир элдин ушул рухий байлыгынын казынасынын күзгүсү. Мына ошол мисалы Пушкин орус элинин рух байлыгынын күзгүсү болсо, Алыкул кыргыз элинин ушул поэзиясынын чындыгында күзгү десек болот. Эгерде уйут менен өз ырлары аркылуу Америка элинин, Лорка болсо Испан элинин, Пушкин болсо орус элинин, Алыкул Осмонов дагы ушул кыргыз элинин ушул рухий байлыгынын күзгү катары ушул акындарга тең талаш алат. Бардыгы жаш өтүп кетсе дагы. Алыкулдун котормосу Шота Руставелинин жолбош терисин кийген баатыры 7-нчи рет басылды. Пушкиндин Евгения Онегини, Шекспирдин Отелло 12-нчи түнү. Бул котормо, Алыкулдун котормосу, бул менимче айтат элем, түбөлүктүү жана түгөнбөс экендигин, же болбосо өзү жазгандай кайра кайтып жолугушчу жылдар келерин мына бүгүн элестетип отурабыз. Улуттук китепканабыздагы ушул Алыкулга жана да айтып кеттим, көп жолу кездештик, жолуктук, эскердик. Анан кийин биз дагы улуттук китепканада сен ооруба, мен ооруйн ата журт деген атайын библиографиялык справочник көрсөткүч орус жана кыргыз тилинде басып чыгардык. Анда бардык ушул акындардын, же болбосо жазуучулардын, мисалы биздин кеңешчи ырсабындагы ырынан баштап, дагы башка баягы өзүнүн тең туштары ошо мезгилдеги акындардын ушу ыр эстелигин мына ушул кишилер улантып, ушул кишилер окурмандарга тааныштырып атат. Алыкул Осмоновдун ушул атын коерде, ысымын коерде биз улуттук китепкана чын эле чайып алдык кичинекей.
Biz ар кимдер ар келип мына менин атымды коюп, мына onu коелуп деген сыяктуу ушундай бир 2 жылга созулуп кетти да. Анан ушу таяныч катары мен ушул жерден айтып кетиш керек. Эң биринчи Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзу абдан чоң колдоп алганыбыз письма жазып, бардык акын жазуучулар кол коюп отуруп, жогору жака жиберип отуруп, ушу Алыкул Осмоновдун ысымын алууга татыктуу болдук. Мына ошол биздин окурмандарга берип көрсөтүп жатты. Мына ошондой иш-чаранын бири мына бүгүн ушу Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы, Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзу, USAID туберкулезду жеңебиз деген долбоору боюнча ошондой эле Алтын калем жазуучуларды колдоо фонду мына ушул иш-чараны бүгүн өткөрүп отурабыз. Ошон үчүн бүгүн мына бу жерде жаш жазуучу Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү Шаршенбай Ажыбектин Алыкул жана музыка, Алыкул жана искусство, арпа элестери китептеринин бет ачары болуп отурат. Мына мен да окуп чыктым, китебин абдан сонун жазылган, абдан бир ушундай бир Алыкулду эскерген жакшы. Көп жаңы фактылар бар ичинде. Мына ошол фактыларды эскергени, тиги Нарынга барып, ат башка чейин барып, ушундай жаңы маалыматтар чыгып атат да. Мен ойлойм ушул маалыматтар кийин дагы ушул Алыкул Осмоновго тийиштүү нерселер менимче ушул колдонуп кетет болуш керек. Мына биз Алыкул Осмонов атындагы музейге көп келет, өзүңөр билесиңер. Чет элден бүт окумуштуулар, жазуучулар, акындар, делегациялар, жакында эле ушул Сауд Арабиясынан, жакында эле ушул Кытай Республикасынан, жакында эле ушул дагы ушул көптөгөн немелер келип коюп, эскерүү катары жаз абдан сонун болду. Бул өзү тарых. Бул ар бир жазылган адам окумуштуу болобу, акын болобу, башка болобу, бул ошо Алыкулдун тарыхы. Урматтуу катышуучулар, кадырлуу калемдештер, мына Куттуу жайдын билим ордосунун директорунун орун басарынын сөзүн уктуңуздар. Ушул Куттуу жайда биз көп иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз, өзүңүздөр менен чогуу. Бүгүнкү иш-чарадагы мен ойлойм абдан орду менен болуп атат. Анткени дал ушул улуттук китепканабыз Алыкул Осмоновдун ысымында, дал ушул улуттук китепканада Алыкулдун адабий музейи ачылган. Дал ушул китепкананын алдында анын эстелиги турат. Эгер биз Алыкулду эскерсек, Алыкулга таазим кылсак, дал ушул жерге чогулганыбыз менин оюмча өтө орундуу деп ойлойм. Өзүңүздөр билесиздер, кишинин туулган күнү мындай талаш маселе болсо керек, аны атайын изилдеп жүргөндөр билет. Бирок эми расмий кагаздарда башка жерлерде 21 мартта 15-жылы туулган деп жүрөт. 21 мартыбыз бул Норуз, күн менен түн теңелген күн, андан ары илгери үмүт, адам жакшылыкка үмүт артат. Балким Алыкул ушул күндү тандап алганы дагы бекерден эмес болсо керек. Анан эми Норуз майрамын аралаштырбай, бир-эки күн мурда эскерип, эстелигине гүл коюп, сиздер менен бирге маңдай тескеп отурганыбыз дагы өтө орундуу деп ойлойм. Буюрса көргөн бар, көрбөгөн бар. Тиги адабий музейди көрөбүз да, мындайын адабий музейди көрөбүз. Дагы программабыз, иш-чараларыбыз бар. Алыкулдун кечээ жакында деп айталычы, 100 жылдыгы белгиленип, бул улуттук деңгээлдеги майрамга айланды. Алыкул аркылуу биз бүткүл дүйнөгө өзүбүздүн поэзиябыз бар экенин, көркөм ой жоруубуз өтө бийик экенин, дүйнөлүк адабий казынага салым кошуп атканыбызды дагы бир жолу жарыя кылдык. Алыкулдун 100 жылдыгы белгиленип аткан учурда ага арналган илимий изилдөөлөр, эскерүүлөр, ырлар, поэмалар болуп отуруп, 30-дан ашык китеп жарык көрдү. Бунун өзү бекерден эмес.
Ошого сиздер салым коштуңуздар. Сиздер аралашып атасыздар. Алыкулду изилдөө ар дайым эле бир кылка, бир эле мактоо менен жүргөн эмес. Адеги кездерде сылый көз караштар болгонун да билесиздер. Анан бара-бара ал ордун тапты. Улуттук филармониябызда өтүп аткан кечеде мен өзүм сөзүмдү ушинтип баштадым элем, эсимде дагы бир кайталагым келет. Чыныгы поэзия деген чырак сыяктуу жарыгы жалпыга тиет. Алыкул аркылуу акын жазуучулардын бүтүндөй бир муундары тарбияланып атат. Бу кишинин жеткен чеги, бийиктиги тууралуу бардык классиктер өз пикирлерин айтышкан. Аны кайталап отуруштун кереги жок. Алыкул таануу илими пайда болуп атат. Анын башында Шаршенбек Үмөталиев, Качкынбай Артыкбаев сыяктуу адабий сынчылар турган. Мына Кеңеш Юсуповдун ырсагындагы өмүрү өзүнчө бир белес, өзүнчө бир чек болуп калды окшойт. Азыркы учурда Алыкулга арналган китептер дагы уланып чыгып атат. Бул бекерден эмес деп ойлоймун. Мына биздин Шаршенбай Ажыбековдун аты аталып атканда бекер эмес. Чындыгында ошол 100 жылдыктын ар жак бер жагында Шаршенбай бир нече китептерди чыгарды. Ошол Алыкулдун Акбозат деген китеби, андан кийин Атабейт деген китеби, кече жакында Алыкул жана музыка, Алыкул жана искусство деген сыяктуу китептер жазып атат. Мен айтар элем, анын бардыгы бир кылка эмес, бирок дагы адам ошондой аракет кылып атканын өзү колдоого аларлык нерсе. Экинчиден, бул киши Алыкулдун ыр китептерин, томдуктарын чыгарды. Эми ал томдуктары чыгып жүрөт го. Шаршенбайдын бир жакшы жери анын обондуу ырларын нотасы менен чыгарды. Дагы ушундай. Ошол жерде мына Жекшенбай отурат. Бул жекебиз дагы Алыкулга байланыштуу бир той иштер жасады. Кийин Турар боюнча бир китеби чыкты. Мен эми айрым ысымдарда той кетсем айып этпеңиздер. Ал үчүн атайын изилдөө керек, атайын шашпай жазыш керек, ушундай эмеспи? Ал эми Алыкулга байланыштуу ыр жазбаган акындар жокко деп ойлоймун. Баарыбыз ыр жаздык. Мен да жазганмын суктануу ырларын. Ошондон улам мына маданият тарых жылы дедик. Ыйман адеп жылы деп атабыз. Ушундай кездерде биз өзүбүздүн улуттук дөөлөттөрүбүздү тааныйт экенбиз. Ошого баш ийет экенбиз, ызаат кылат экенбиз. Ошол аркылуу эл катары, журт катары өсөт экенбиз. Чындыгында байкап көрүңүздөр. Мына быйыл дагы кыргыз коомчулугунда, жалпы журтубузда кандай зор окуялар болот дегенде эле айланып келип эле биздин акылмандарга ушу көркөм сөздүн чеберлерине таянабыз. Быйыл Сагынбай атабыздын Жалкар Манашчынын 100 жылдыгы болуп атат. Бул дагы чоң юбилей. Быйыл Медина Алыбаевдин 150 жылдыгы Сагынбайдын. Медина Алыбаевдин 100 жылдыгы болуп атат. Анан 90 жылдык белгилеп аткан адамдар, 80 жылдык юбилей белгиленип аткан адамдар ушу биздин арабызда отурганына, кыргыз адабиятынын көчүн тартып баратканына биз сыймыктанабыз. Рахмат сиздерге. Ошол муундар алмашып турат экен. Азыр адабияттын башында келаткан агаларыбыз. Мына быйыл юбилейге белгиленген. Менен баарын айта албай калсам бизди тапшырабыз. Ошентип биз өзүбүздү толуктап, өзүбүздү өзүбүз бийиктетип, өзүбүздү өзүбүз алдыга жылдырып турушубуз керек деп ойлоймун. Бул иш-чарага Казакстандан келген өкүлдөр катышат эле. Азыр жанагы техникалык себеп деп коебуз. Ошондон кичине кармалып атат. Бирок жыйындын аягына чейин келип калыш керек. Келип калса, мен аларды сиздерге тааныштырып коёмун ыңгай менен. Жарайт, Эми мен көпкө сүйлөбөйүн. Арабызда мындай даярданып келген адамдар болуш керек. Бул иш-чаранын дагы өзүнүн жөнү, тартыбы бар. Ошого жараша жалгаштыралык. Булайлык. Ассаламу алейкум, Алыкул ата. Ассаламу алейкум, Алыкул акын. Бар болуңуз, кыргыздын көчүн алга сүрөй бериңиз деп мен сөзүмдү аяктайын. Рахмат. Рахмат агай. Унутпа кечээкиңди, эртеңиңди, ажалды как сөөгө тепкениңди, заманга бир гана рет жаралсаң да, 1000 жылга из калтырып кеткениңди. Мына биз азыр Кеңеш Жусупов агайыбызга берилет. Kaldım. Alemi Alыкул жөнүндө бир
60'dan aşık yıl, 62 yıl öttü. Birinci Alıkul nırlarını okuganımda, anda mektepten bütün gecele hep arada işte bilsem okuğa etmeye kalıp ben caz şunu filmak emez, yürüfak ötemde öyle öte almaya kaldım. Yani Oşul aylığa varıp Alıkul Osmanlı'nın kitabı format deyip kitabı birinci torup jıynak eken oşunu okup taң kaldım. Murundağı Kırgız yazıtlarının, akınların ırlarını okup жүрчүмүn. Özüm dağı Çalabılı ırı жазып жүрчүмүn. 7-ci klasta kende öyle iki kupletlerim 5 yaşka çıkıp kalsa oşundan keyin ben akıl boladı ekem dep hareket kılıp жүрдüm. Keyin Alıkul ırlarını okugandan keyin bunday jaza albagandan keyin akıl bolbой эле койсом деген билбейм кара сөзгө ооп кеттим. Анан Alıkul эми ушул 50-60 жылдан бери анын юбилейи качан өтөт, музей качан болот, качан китептери чыгат, качан тиги сыйлыктар болот деп бир талай түйшүктөлүп макала жазган күндөр өттү. Бирок анын баары ишке ашты. Мен ошого таң калам. Талант деген бул булуу экен. Аткан октой болот экен бул. Эч убакта жерде калбайт экен. Тилекке жетет экен. Бул Alıkul мага чыгармачылыгымда дагы тагдырыма дагы мындай бир чоң таасир этти. Анткени өзү 35 жыл жашап, ушул бир поэзияга деп өмүрүн агытаган адам, бир сулуулукка арнаган адам, бул улуу адам. Alıkulday ушул жаштар ошондой жасаш керек. Өмүрдү так ушу Alıkulday жашап өтүш керек. Эч нерсеге алданбай, азгырылбай, эч нерсеге азгырылбай. Alıkul байлыкка дагы, мансапка дагы, башка эч нерсеге көздөгөн эмес. Поэзияны жаратам деп, сулуулукту жаратам деп, ички дүйнөсүнүн тазалыгын айтам деп бул дүйнөдө. Бир элди ой менен, акыл менен, сезимин өзгөртөм деп, ошону байытам деп жашаган адам. Бул өзү ошон үчүн гана таза адам гана бир жакшылык жасай алат, жакшы нерсени жасай алат. Alıkulдун өмүрү ушуга бөө болуп турат. Ал эч убакта жаман ойлогон эмес. Жаман ойлогон эмес. Ал эл өзү жөнүндө дагы, эли жөнүндө дагы, поэзия жөнүндө дагы ушул таза нерселерди ойлоп гана жете алды ушул эмесине. Эгерде бир кара ой болуп калса, Alıkul андай болгон эмес. Эч качан. Ошо өзүн тарбиялаган. Эми анын кол жазмаларын карап көрсөң дагы бир кээде бир баракчылары бар. Анын баары архивде жатат. Мен ошону аңтаргам ошол убакытта. Эбир барактарында ушул Пушкиндин улуу сөздөрүн, Лермонтовдун улуу сөздөрүн, куплеттерин, эки ооз сөздөрүн баарын жазып чыккан ошол киши. Анан ошон үчүн ушуга нерсеге жетип атат. Ошон үчүн эгерде азыркы шартта мына ушул жерде гана мен кыргыздын рухий маданияты жөнүндө гана сүйлөгөн нерселерди көрөм, угам. Башка жазуулар союзунун, башка бир маданият министрлигинин көп нерселеринде ошол жерде аткарылып атат иштер. Ошондуктан бул китепканага ыраазычылык айтышыбыз керек. Биз жазуулар союзу менимче ушул жака көчүп келебиз деп ойлойбуз. Кашабайдын эмесин мен бирок окуган эмесмин, окуй элекмин. Ошол китеп кут болсун. Бул менимче азыр Alıkul. Рахмат Кеңеш ага. Бизди дайым ушундай жакшынакай кеңиңиз менен сүрөй бериңиз.
Азыр мына жана Акбар Рыскулов агайыбыз мына Казакстандан келген меймандарды тааныштырам деп сөз бердилер. Микрофонду чын ыкыласым менен Акбар агай бар. Тек қана қазақтарға емес, бізге де танымал чоң ақын жазушылар келіп отады. Эми мындай кенен отыралық деп чогулуштун башында мен тааныштырып коеюн. Туура көрсөңүздөр. Мына бизге кадырлуу, санжыралуу жазуучулардын бири, казак кыргызга тең орток болуп калган Сабит агабыз Аймахан уулу Досанов келип атат. Кол чаап койсоңуздар. Сабит агабыз 23 жашында жазган Агарвана деген чыгармасы өтө тез тараган. Жана сүйлөшүп отурсак айтат, 35 тилде, дүйнөнүн 35 тилинде китеп болуп чыкты дейт. Мунун өзү жакшылык. Сабит аганын бир топ китептери кыргыз тилине которулган. Пьесалары биздин театрларда коюлуп жүрөт. Акыркы жолу жолукканда мен өзүм опера балет театрыбыздын Мармар залында Адай кечесин өткөргөн элек. Сабит ага менен бирге жеңгейибиз келип отурат. Куттуу келиңиз, Оралай апабыз. Эми Сабит аганын бул келиши дагы быйылкы мага бир китептерин иштеп кетти эле, Үтүрчектине чейин окчуга абдан суктанганмын. Эми ошону биздин дагы бир таланттуу акыныбыз Маркабай Аматов кыргыз тилине которгон экен. Ал китеби Гүл көктөм деген китеп. Белгилүү акын биздин досубуз Касыке Касымхан Бегиманов. Эми бул кишилердин теге сыйлыктарын башка жагдайын айтып отурсам дагы убакыт кетет. Могул жерде буклеттери бар, башка нерсе таанышасыздар. Эми ата аталса куту сүйнөт дейт. Эми кичине ырым кылып коелук. Бул кишилер жөн отурбасын башына мына бирден калпак кийгизип коелучу. Кол чаап коюңуздар. Өзүңүз. Сүрөткө чыкканда калпакчан болуп түшсүн. Чын ыкыласым менен кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакирова агайыбызга берейин. Мырзаны Кыргызстанга келишиңер менен деп куттуктап коеюн. Биринчи жолу таанышып аткан жерибиз жок. Мурдатан бери нече жолу таанышып, сүйлөшүп, баарлашканбыз. Биз деген бир элдин урпактарыбыз, бир элдин акындарыбыз, жазуучуларыбыз. Ушундай деп түшүнүшүбүз керек. Анткени биздин тарбиябыз кыргыз акын жазуучуларынын адепки таанышкан эмелери казактын профессионал жазуучулары болгон. Ошолор менен сыймыктанып, ошолор менен өскөнбүз. Муну биз азырга чейин аларда айырмалабай эле казак кыргыз акындарындагы, жазуучуларындагы проза чыгармаларын баарын окуй алабыз. Мына унуска куттуктап коеюн деп атам биринчи. Экинчиден, биз бүгүн аябай чоң иш-чараны дайыма ушул жерде жана Рыскулов абдан бир самый айтты. Бул буткана музей. Вообще эски түрк тилинде китепкана дегенди ушундай айтылат. Бутканада. Бул бакыттын бакыт берчү эме жай. Ошондуктан бул жерге Алыкул Осмоновдун ысымынын берилиши дагы символикалуу, анан ошонун өткөрүп атканыбыз дагы Норуз майрамына туташтырып, ал киши ушунчалык акындуу киши болгон, пайгамбардай. Атайлап Норузга ал кезде ким берип турган битиркени? Битиркеси деле жок да. Атайлап ошо 21-чи эмеге туштап, Норуз күнүнө туштап туруп паспорт алган да. Анткени талаштар бар. Кезде 14-үндө төрөлүптүр, дагы башка төрөлүптүр. Кереги жок бизге. Бизге Алыкул Норуз күнүндө төрөлгөн. Жаңы күндө төрөлгөн. Ошонусу керек бизге. Биз катыларга кыргыз интеллигенциясына. Экинчи маселе, биз кандай эме кылып атабыз? Кандай болгон күндө дагы Алыкул деген жаңгыз эмес. Алыкул дегендин жанында кыргыздын классикалык акындары Алы, Мукай, Жусуп, Жоомарт болгон. Мына ошолор менен атаандашып отуруп Алыкул болгон. Алыкул жөнүндө жерден чыга калган эмес.
Al деген dünyölük adabiyatты hazır kekeminde жақсы айтпады. Dünyölük adabiyatты мыкты билгендигинен, ошолордон таасир алгандыгынан тигилерден башкачараак болуп калганы анан ушундай деп бизге жакшы азыркы жаштарга чейин кабыл кылат ошондо. Биз аны менен дайыма сыймыктанабыз. Жазуучу болуунун мен бул жаштарга айтам көбүнчө. Жазуучу болом десең, алы кулда эгерде бүткүл жаның үрөп коюп иштебесең, жазуучу чыкпайт. Мен ошол жерде алы кулдун былтыркы 100 жылдыгына карата эң чоң кызмат кылган биздин Жазуучулар союзунун жаңы мүчөлөрү Жекшенбай Турусбеков менен Шаршенбай Ажыбековтерди өзгөчө белгилеп кеттим элек да. Бул эки мырза, эки жигит биздин ушунчалык бир иштерди аткарды. Чоң коомдук жайлар, коомдук уюмдар аткарбаган иштерди аткарышып, коомдук жана мамлекеттик ишмер Ильяс Тусубалиевдин 3 томдук китеби проза боюнча. Мен аны окуп алып туруп атайын рекомендация бердим Жаштар союзуна өтсүн деп. Анткени анын биринчи тому баягы эменин Горкийдин мен биге рекомендация эмне айтпалычы. Туруш жазып берип, анан кийин өткөрүп атат. Казыр Кудай буйрса ушуларга билет тапшырабыз деп турабыз. Мен ушу алдынан дагы трибунадан пайдаланып куттуктап коеюн. Рахмат. Ассаламу алейкум, ардактуу агайын. Мына бүгүнкү үлкөн әдеби мерекемиз кутты болсун. Мен мерекелериң деп эмес, мерекемиз деп айтып турмун. Себеби бул биздин да мерекемиз. Манакулдун чыгармалары казакка эртеден тааныс. Мына Абилде Тажыбаев жаңағы кетін айтты ғой. Әсемде шесін сырғызған, басымда менің ақ қалпақ, сенің де бетің жап-жалпақ, менің де бетім жап-жалпақ. Айын оңғасы қырғыздан дейді. Қырғыздың қуанышы біздің де қуанышымыз. Бұл енді Әліқұлдың шығармаларын кезінде біздің ең мықты ақындарымыз Абилде Тажыбаев, Хамит Ерғалиев, Сабай Мәуленов осындай мықты ақындар аударған, жеке кітап болып шыққан. Біздің есімде менің Әліқұлдың бір өкелі өлеу біздің мына оқулықтарға да кірген. Енді бір ғасыр өтіпті. Мынау адамдар келет, көшеміз, таулардың өзі шегуі мүмкін, шөгуі мүмкін, теңіздер тартылуы мүмкін. Бірақ сөз өнері еш уақытта сарқылмайды, талант еш уақытта тартылмайды. Соның бір мысалы болса, Әліқұл бабамыздың мына торқалы тойы, 100 жылдық тойы. Оның мына өзінің атындағы ұлттық кітапханада өтіп жатуының үлкен символикалық мәні бар. Көктемде өтіп жатуының өзінде үлкен символикалық мәні бар деп, табиғатты жасарған кезінде, жаңарған кезінде осындай. Бұл енді біз мына кімменен, менің қаламдас досы, менің Ақбармен біраз сөйлестік. Мына кеңес үкіметі кезінде жақсы дәстүр болған. Қырғыз әдебиетінің күндері Қазақстанда өтетін, қазақ әдебиетінің күндері Қырғызстанда өтетін. Сол дәстүрді жалғастырмақ ойымыз бар. Соның шеңберінде мен ойлаймын, біз Қазақстанда да бұл кісіні атап өтеміз. Біздің газет журналдар мақала береді. Бұл енді біздің қазақ пен қырғызда ортақ бір сөз бар. Ғалымның аты хат өлмейді дейтін. Таланттың өлмейтіндігіне бір мысал осы. Енді ең алдымен аударған ақының біреу Каруанды кешінде Ғали Омаров деген үлкен ақынымыз оған сол кісі аударған. Енді мынау қырғыз бен қазақтың байланысы, достығы ертеден ғой өзі. Тым әрге бармай-ақ қояйық. Біздер тоқтағыл. Қырғыз бен қазақ ортақ, түркі ортақ. Патша үкіметіне мына сөз өнерінің адамдары билікке еш уақытта жақпаған, оппозиция болған халықтың сөзін сөйлеген білесіз. Сол Сібірдің түрмесіне айдалып кетіп, содан қашып шыққан кезінде жаңағы
сол ешкімге сенбеймін, қазаққа ғана сенемін, Жамбылға ғана сенемін деп. Сол мына Жамбыл ауданы арқылы түн жамылып келген ғой, тарихта солай жазылған, солай болған оқиға. Сонда жаңа Жамбыл оны өзінің басын бәйгеге тігіп, патшаға қарсы адамды ұстап беру деген өзінде басына қатер ғой. Соған қарамастан жаңағы түн ішінде қарсы алып, Тоқтағұлды қонақ етіп, сөйтіп жіберген. Енді беріден ондай мысалдар көп. Беріден айтатын болсақ, қазақ пен қырғыз ортақ бір сөз бар. Жақын адамдар бір қуанышта, бір үлкен қиындықта табысады дейді. Қазақтың басына күн туған кезде, кеше декабрь көтерілісі болған кезде, біздің қазақтың жастары қырылып жатқан кезде, қырғыздың жастары жиналып, қазақ не көрсе бірге көреміз, қазақпен бірге көреміз деп келген. Оны сол кезде жаңағы шекарашылар тоқтатып бастаған. Ол бізге жаңағы біздің қазақтың жастарына, қазақтың батырларына өздері келмесе де сөздері жетіп үлкен рухани демеу болған. Енді Мұхтар Әуезовті білесіздер, бүкіл түркі дүниесіне ортақ мақтанышы, бүкіл кеңестер одағында лендік сыйлық алған адам білесіздер. Сол енді қырғыз халқына оны жасаған еңбегін қырғыз халқы ұмытпайды деп ойлаймын, біледі. Шолпан атада музейі бар. Сол жаңағы Манастың басында түскен кезде, Манас деген бір ұлттың паспорты ғой бұл. Манас деген Илияда да үлкен дастан. Көлемі жөнінен де, мазмұны жөнінен де одан үлкен дастан. Ана Үндістанның үлкен махаббеті сияқты дастандарымен тең тұрған. Илиядалардан үлкен дастан. Сол дастанда басына күн туған кезде Мұхтар Әуезов өзінің үлкен беделімен, үлкен шешендігімен қорғап қалған, жарыққа шығарған. Одан кейін мені біздің үлкен мақтанышымыз, менің аға досым Шыңғыс Айтматовтың бүкіл жарық дүниеге 34 жасында танылған. Ол кейінде танылар еді әрине. Қазақ пен қырғыз ортақ бір сөз бар ғой. Алмас қылыш қап түбінде жатпайды дейтін. Ол қап түбінде жатпаса еді үлкен тарады. Шыңғыс ақыр бір шығар еді. Бірақ 34 жасында шығармайды, шықпас еді Мұхтар Әуезов болмаса. Мұхтар Әуезов соны лендік сыйлықты алуына көмектесіп, Луи Арагонға да таныстырып, француз тілінде шығуына етті. Осындай біздің екі халықтың біріне істеген достық көмектер өте көп. Енді басқа да сөйлейтін адамдар бар. Мен сондықтан сіздердің уақыттарыңызды алмай осы құттықтау сөзбен ғана тоқтағым келеді. Бұл енді бір сөзбен түйіп айтатын болсақ, Әлімқұлдың тойы, бұл қазақтың да тойы, қырғыздың тойы. Ортақ тойымыз құтты болсын, той қыласын. Ылғи сіздермен қуанышта кездесейік. Рахмет. Рахмат Сабит аға. Ағайын туғандар темірді қызусында сөктеп, мына Акбар аға жана Сабит аға қалпақ кигіздіріп. Мерейтойы емес, енді жыл сайын өткізетін бұл бір сондай іс-шара, ұлтты тәрбиелеу, жастарды тәрбиелеу, сондай поэзия берекесі болғаннан кейін бізге жаттығы жоқ, той-тойға ұласып атқан сияқты болып тұр. Менің енді бүгін ғана қырғыз тілінде Гүл көктем деген жаңа кітабым тұсаукесері болды. Оны менің досым, қырғыздың үлкен ақыны Мархабай Аматов бауырым аударып шығып, қотарып шығып, қырғызша. Осыдан бір ай бұрын Қазан қаласында кітабым татар тілінде шығып еді. Ол кітап Шамал Жұқалау болып, солай татар қаласында татар тілінде Ғабдолла Тоқайдың тойында сөз сөйледік. Міне Бішкекте біз Ғабдолла тойында сөз сөйлеп, қазақша дәл осылай сөйледім. Онда татар бауырларымыз да, Шубаш бауырларымыз да, тіпті анау Якутиядан келген Якутия жазушылар одағының бірінші хатшысы, бүкіл түркі дүниесі жазушылар одағының бірінші хатшылары болды. Солар бір-бірімізді қотармасыз, аудармасыз жақсы түсіндік. Сол сияқты бүгін мына Бішкек қаласында да қырғыз бен қазақ егіз халық сондай керемет мына поэзияның тойы. Алықұл ағамыздың бүкіл өмірі жаңа айтып өтті, ағаларым айтып өтті. Бүкіл өмірін мына үлкен поэзияға, өзінің ұлы шығармаларына арналған. Бізде қазаққа өте көп аударылған
ақындардың бірі. Біз бала кезімізден бастап оқып өскен сүйікті ақындарымыздың бірі. Мен енді мына Қаршадайымыздан өлеңге өмірімізді арнадық. Сондықтан мен енді осы жаңа өзімді әлі толқу үстінде тұрмын. Өйткені елден асып, өз еліңнің шекарасынан асып, өзің жазған бір дүниелеріңнің алдыңнан кітап болып шығып жату дегені енді үлкен бақыт екен. Сондай бақытты бұйыртқан үшін мен қырғыз бауырларыма, оның үстіне мына ескі досымыз, мына Ақбар Рысқұлов бауырымыз, Марқабай бауырымызға, мына осында отырған ағаларымызға, барлықтарыңызға басымды иіп, адами алғысымды айтқым келеді. Енді сондай жақсы аударылғандығына мен өзім көзім жетті. Себебі татар тілінен де жақсы аударылғанын көзім жетті. Өйткені біздің рухани дүниеміз бір-бірімізге, рухымыз, тіліміз, діліміз бәрі ешқандай шекарасыз, түсінікті де. Мен қазір менің барлық сөзім сіздерге түсінікті. Ал оқыған кезде ғана шамалы бірер әріп қана көз сүрінеді, тіл сүрінеді деп. Кеше татар бауырларымызға да дәл солай болды. Тіпті осындай мына дастарханның үстінде де бір-бірімізге алма деген сендерді қалай айтады, бізде мынандай деген сияқты, ортаға нанды қалай айтасыздар, поэзияны не деп айтасыздар деген сияқты өлең ортамызға сондай нәрселер болды. Ол енді қазақтағы бүкіл Қазақстанда осы Марқабай Аматовпенен мәселенге осы біздің Ақбар Рысқұловтың достары өте көп. Біздің Қазақстандағы өтіп жататын әдеби іс-шараларға, поэзиялық фестивальдарға барлығына қонақ болып келіп жүреді. Сондықтан бір-бірімізге осылай жақын жерде бір кәдімгі жылдам келіп қалуға болады деген сияқты. Мен енді кітабым жаңа айттым, кешеде айтып едім, өзі толқып, жаңа сол сөзімді қайтып айтқым келеді. Шынында мынандай кітап шығып, енді мен Алматыға қалай сиямын деп. Шынында да анандай үлкен кітап болып шығып, оны кішкентай мына студент балаларымыздың тіпті арасында жаттап алып оқығаны менің көңілімді толқытты. Тағы да мына зиялы қауымның алдында мына Марқабай бауырыма өзімнің шынайы адами алғысымды айтқым келеді. Болашақта жаңа Сәбит ағамыз айтты, болашақта Құдай қаласа қырғыз ақындарын Қазақстанда да қайтадан шығаруды біз қолға аламыз. Ол әшейін сөз емес, нақты іспен, немен. Мен енді көп уақыттарыңызды алмас үшін бір сценарий бойынша маған тапсырған бір өлең оқуыңа болады деген, мен бір өлең оқып берейін. Жаңа балалардың алдында не оқырымды білмей, мен оқиым деген өлеңді балалардың бәрі өзі оқыды. Мен сол жерде оқылмаған бір өлең бар еді, ол Шүберек деп аталады. Біздің Төлеген Айбергенов, Мұқағали Мақатаев сияқты қазақтың өте шоң ақындары дүниеден өтті. Бізге үлгі көрсеткен сол ақындардың бір раял көрсең бір тілін мен ойлап барып басып қал, ойлай бер мені күніге махаббаттардың төбіне, ойламау жеткен төбіне деп жазды Төлеген. Ал енді Мұқағали болса мен еске ал деп жазды. Кез келген аққайын көрсең мен еске ал, көлді көрсең мен еске ал деп. Мен ағаларым бәрін айтып қойды, мен не айтсам болады екен деп ұзақ бір жылдай ойланып жүрдім. Сосын осы күнделікті, енді ол аққайыңды адам күніге көре бермейді, раялды да күніге көре бермейді, күніге барып баса салмайды. Мен олардан да гөрі өте эгоист адаммын өмірде. Сондықтан Шүберек деген өлең жаздым. Шүберексіз адам бір сағат енді тек қана жуынатын жерде ғана шүберек болмайды, қалған жердің өзінде шүберек қой. Сондықтан Шүберек деген өлеңді оқып берейін. Тым алыста қалған сол, үміт едім солардың, адам көркі шүберек, шүберекке орандым, бақ пен тақтан сен түгіл, патшалар да жеңілген, 3-4 кездей шүберек, әкетерің өмірден, байлық жақсау бірақта, ойлан жас ұрпақ, өнеріне еліңнің қарамашы тосырқап, көңіліңде не барын біле бермен сенің мен, бізден бұрын өткеннің бәр ажалдан жеңілген. Бар өмірі адамның шүберекке тәуелді, шүберектен тігілген портфелімде әуелгі, неге ұзадым бұлыңғырлау бүгіннен, шүберектен алғашқы ит көйлегім тігілген. Адам көркі шүберек, шүберекке орандым, жанарыңнан үзілер бір тамшы жас болармын, екі-ақ сөзбен бағалар, қайран асыл ағалар, шүберекке оранып талай жайсаң жоғалар, кетіп жатыр ар жаққа,
толқын қайық боп, 3-4 кездей сұрып бен, жайсаңдарым ғайып боп, кетіп жатыр, кетеді, 3-4 кездей сұрып бен, қазақ дейтін ұлы жұрт тастап кеткен ғұрыппен, парығына жет алдым, лақаттың ба, ненің мен, кетеді адам 3-4 кез, аппақ түсті кебінмен, мұзды шайна отты жұт, шыдамасаң шоқтаса, ел деп соққан бейгүнәм, талып барып тоқтаса, естілмесе кеудемнен жүрегімнің дүрсілі, шүберекке оранып, кетіп қалсам бір күні, кешіріңдер, қайран ел, қардай аппақ арым бар, шүберекті көргенде, мені деске алыңдар. Рахмат. Жерден бір ойлап атам да, бір дайыма есімде жүрген бір нәрсе ойыма шығып тұрады. Елі шу күнге шейін қантип жашап келді. Қантип өзін жоғалтпай алып келді. Ал жана жоғарда кеңесеге жақсы етті. Елдің бір рухын көтеріп тұрған бұл нәрселер болады екен да. Сол нәрсесі күшті ел ғана, рухы күшті ел ғана ұмытылмай, жоғалмай келетқандығын ыстап отырады екен. Аның башында әлбетте ұлы Манас атамыз. Манас эпосы. Қырғыз елі шул Манасы менен бүгінде танылып отырады. Бүгінгі күндегі дүниелешу кезінде біз емнеміз менен киреміз, емнеміз менен мақтанабыз. Манасыбыздан башқа мақтанар, аянарыбыз жоқ екен. Манасыбызда эмне бар? Тарихыбыз бар, географиябыз бар. Манасыбызда адеби біз бар, патриоттық сезімдеріміз бар. Манасыбыз біз қырғыз екенбіз, манасыбыз менен. Мына ошондой дух берген, духубузду көтөргөн, рухубузду бийиктеткен улуу адамдарыбыз көп экен. Мына жогоруда казак туугандарыбыз Айтматов жөнүндө айтып кетти. Албетте Айтматов биздин рухубузду көтөргөн адам. Алыкул андан бетер көтөргөн адам. Токтогулубуз, жеңи жогубуз андан бетер көтөргөн адамдар. Мына ушул адамдар гана биздин мактанарыбыз. Албетте көп, ошолордун башында тургандар деп айтып коеюн. Алыкул атабыздагы ошондой биздин мактанар, таянар, көп нерсени үйрөтөр, күчтүү, руху бийик адамдардын бири экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өз ишин таштап коюп, башка ишин таштап коюп, же тууганы болбосо, же досу болбосо, же руху болбосо, ошого карабастан бүткүл убактысын коротуп, акчасын коротуп, күн уйкусун коротуп, Алыкул баскан жерди басып, арпага чейин барып, изин издеп жүргөн мына ушу Шаршембай биздин досубуз чоң эмгек жасап отурат. Мына Акбарке да айтып кетти Алыкул таануу жөнүндө. Алыкул таануу эгерде илим болуп калыптанса, ошонун классигисиң деп да коем кейде. Ошонун бир классиги сен болосуң деп. Албетте бүгүнкү күндө кандай акыбал болуп атат китеп чыгарууда? Бирөө жазып атат, бирөө спонсор болуп атат, демечи болуп, бирөө басып атат, бирөө таркатып атат, бирөө сатып жүрөт, бирөө дагы бирдеме кылып жүрөт. 4-5 кишинин ролун жалгыз өзү аткарып, мына ушул Алыкул жөнүндө канча китеп жазып атат да. Ушуну мен баягы таңкалуу менен эмес, ыраазы болуу менен дагы ушу досубузду, кесиптешибизди, колдашыбызды мен дайыма колдон келишинче биздин академиянын атынан колдоп келатабыз. Мына колубуздагы 350 беттен турган Алыкул жана музыка деген чоң эмгек. Бул эмне деген эмгек? Шунун ичиндеги 250ден ашык нотаны терип, көздүн карек майын
короткон адамдын эмгеги не деген эмгек? Ушуну ушундай кылып чыгарып отурган адамдын ниетине дагы, боюна дагы келиши кыйын. Ошону топтоп, анан Кыргыздын бир 2200 мектебине жетсе, ар бири ошол балдар ошо кармалап көрүп, алыкул атабыз момундай болгон экен, ушундай эмгек кылган экен деп айтып кетсе деп ушул эмгектерин жазып отурат да. Бул менимче бир чоң улуу эмгектердин бири. Эми алыкул жана искусство деген эмгеги. Бул кичинекей эмгек болгон менен алыкулдун бүтүндөй эмгегин ушул жерге сыйдырыптыр да. Бүтүндөй библиографиялык өмүрүн тизмектеп чыгыптыр. Ар бир жылын, ар бир эмгегин, ырын, драмасын, пьесасын, котормосун, ар бирин чыккан китебин эсептеп, тизмектеп отуруптур. Мисалы, албетте алыкул котормочу, алыкул драматург. Мен эмне үчүн котормочулукка кирип калган себебин ушул жерден таптым да. Анткени бул мындай дейт да, мына бул жерде айтат 7-нчи бетинде 37-жылы алыкул Москвадан дубляждык фильмди биринчи көрүп дейт. Котормого кызыгуусу күчөп калган мезгилдин башталышы дейт. Демек ошол дубляж кинону көрүп отуруп, алыкулда ошол чыгарманы которуу жөнүндө, котормочулукка киришүү жөнүндөгү бир ою ойгонгон экен да көрсө. Анан драматург катары мына бул ошо Москвадагы искусство күнүнө декадасына катышканда, анан болочок келинчеги Зейнеп менен жолуккандагысы. Мен ушул жерден таап отурам да, драмалык чыгармаларды жаза баштагандыгы ошол Зейнеп менен болгон мамилесинен башталган экен көрсө. Себеби Зейнеп театрда иштейт эмеспи? Мына ошондон баштап кеңеш экенинде жанагы китебинде бар болуш керек эле. Ушундай пьеса жазчы, ушундай драма жазчы деген бир сунуштарды айткан экен да. Мына ошол нерселер ушул драматург болуусуна чоң шыкак берген экен. Мына ошондон баштап 42-жылы эң биринчи жолу ким болду экен деген бир актылуу пьеса жазылыптыр. Андан кийин 43-жылы Чолпонбай драмасы, опералык либреттосу. 44-жылы Ак мөөр драмасы. 45-жылы Баатырдын өлүмү. 47-жылы Рахия пьесасы. Ошол эле жылы 2-нчи бригада. Андан кийин 48-жылы Абылкасым Жамболотов. Андан мурунку жылы Коручу Коомун. Анан ушул жүрүп отуруп келбейт 3 аяк жана Баатырдын өлүмү 50-нчи жылы акыркы пьесасы болсо керек. Мына ошентип 13 пьеса жазган экен. А биз мектепте балдарды ушул алыкулга таанытканда, алыкул жөнүндө таанытканда, мындай ушул баягы тигини жазган, муну жазган деп койгондон көрөкчө дагы ушул өмүр баянын тактоого керектүү бир жакшы маалыматтарды берген экен. Анан бул дегеле Шаршембай тарыхы. Мен муну эмнеден айтып атам? Жанагы биз баарыбыз бала кезде окуп калдык. Элетил китебинин бетинде Дочь Советского Кыргызстана деген бир кыздын сүрөтү болар эле. Мына эжекелер баары жакшы. Чуйковдун сүрөтү. Мына жакында угуп калдым. Ошол кыз азыр 70. Шаршембай чоң эмгек кылып атат. Ошол 5 кишинин ролун аткарып, момундай китепти жөн эле өзүнүн эле каражаты менен чыгара беришти эле. Бул кыйын. Спонсор болуш үчүн ишине ийгилик болсун, дагы элге кызмат кылып, алыкул атанын арбагы ыраазы болсун. Рахмат. Анда эмесе уруксат берсеңиздер, кезекте музыкага берсеңиздер. Мен Казак Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген кайраткер деген дагы наамым бар. Мунун бекер жеринен мага берип койгон жок. Убагындагы биз дагы композиторлор союзу менен
Қазақ композиторлар союзунун ортосунда карым-катнаш көп болгон. Ал жака барып биз чоң бир творчестволук вечер өткөрчүбүз. Алар бул жака келип өткөрчү. Мына ошонун натыйжасында көп карым-катнаш болуп кетти. Абишевич менен дагы көп жолугушуулар болуп кетти. Анан кийин мага ушундай наам бериптир. Мен өтө ыраазымын. Мен жарымысы казак болуп кетем, жарымысы кыргыз болуп кетип жүрүп атам. Бұл башталышы. Бұл бүгінгі чоң майрамда бір отырыстар, көп сөздер айтылды. Сіздердің келішіңіздермен мен құттықтаймын. Өте қуаныштамын. Мынау Осмонов. Мұндай адамдарды сүйіш керек. Жан дилименен сүйіш керек. Ошо жан дилименен сүйген адам ғана беріліп. Мына ошо Шаршенбайдай нерсени жасай алат. Бүтөөнүн да чыгарып атат. Менин билишимче мен жакында эле бул Кыргыз жазуучулар союзуна мүчө болуп кирдим. Бир 2 жыл болду мени кабыл алышты. Анан бирок мен өтө ыраазымын, себеби мен дагы ошо улуу акындарды, улуу жазуучуларды, улуу музыкант, композиторлорду сыйлаган бир искусствонун дагы бир чоңураак эмесинде турган кишимин. Москва консерваториясын бүтүргөн опералык ырчы болом. Кыргыз ырындардайм барын, оогонду да жазып атам, ырларды да жазып атам. Мына биздин акындардын ырларын, сөзүн музыка менен элге таанытпаса, аны ким таанытат? Мына акындын ичинен чыккан эң бир мазасынын барлыгын кыргызча айтканда биз огун менен аны келтирип элдин жүрөгүнө жеткиребиз. Ошондуктан Шаршенбай сизге 3 китеп жазыптырсыз. Сиздин сүйүүңүз ушунчалык экен. Баягы Алыкулдун айтканындай. Биз 10 класста окуп жүргөндө кээ бир балдар кат жазчу эле да. Мен ошондо билбептирмин Алыкулдун ыр экесин. Муну кантип жазып алды экен деп ойлочумун. Сени сүйдүм, сүйгөндүгүм сүттөн. Сени сүйгөн тагдырыма рахмат. Өлсөм дагы сенин жыпар-жытыңды жаткым келет көкүрөгү кучактап десе, ушундай таң калчумун болду деп кийин муну кантип жазган бул бала деп. Көрсө бул улуу Алыкулдун сөзү экен, караңызчы, кандай ар бир ырында кандай данек жатат. Мындай ырларды бүгүн дагы эч ким жазбайт. Уккан сайын уккубуз келет. Мунун мааниси чоң. Эми көп айтпайын, билесиздер. Шаршенбай мырза, сизди мен куттуктаймын. Ар бир адам сиздей сүйсүн, турмушту да сиздей сүйсүн. Жазып да жатасыз, китептериңизди Кудай буйрса аларбыз, окурбуз. Анан мынау музыкасын жыйнаштырып туруп, жана бул 1-чи жолу чыгарып атат. Бул китеп Алыкулдун 150дей обонун ошонун нотасы менен мына бир китеп кылып чыгарыштын өзү чогултуп. Бул өзү кандай кыйын нерсе. Мен бүгүн да көрүп атам, мен өзүм эле китептеримди чыгара албай кыйналып жүрөм. Бир жазуу мындай китептер жазып алып. Мына бул киши өзүнүн эмеси менен китептерди чыгарып, ушунчалык көп нерсени кыргыз элине айтып атат. Эми мен көп сүйлөбөйм. Ырчы болгондуктан ошо Алыкулдун сөзүнө жазылган бир эки чыгарманы ырдап берсем. Мунун бир кыялдануу деген. Алыкул ушу кыялы менен жашаган. Көлдү сүйгөн. Көлдүн жээгинде турганда кандай кыялданган. Барлыгын сүйгөн. Турмушту сүйүп жашаган. Адамды сүйгөн. Келинчекти сүйгөн. Ушунчалык бул сүйүү менен жаралган адам. Мунун табияты канчалык трагедия менен бүтсө, ошончолук өмүрүнүн барлыгы триумф менен бүтүп атат азыр. Анда музыкага берсеңиз, кыялдануу. Sayıp bilsin
музыка деген мынау ақындардың ішінен жана башында айтайын дегенім. Ыраазычылык билдиребиз. Мен сөзүм баштарымдан мурда жаш мезгилимде биздин үйдө бардыгы совет граждан үйүндө болгондой шкаф, шифоньер болчу эле. Анан бир күнү мен келип, апама айттым: "Апа, эмнеге биздин шкафтарда хрустальный ваза, фужерлер жок, эмне жалаң китеп турат?" дедим. "Сен анан атаңдан сура" деди. Менин атам Бошто педагогикалык институтта мугалим болчу эле. Анан атамдан сурадым: "Ата, китептериңди алып, хрустальный фужер, ваза, бирдемке сүрөттөр коебуз" десем, атам мага айтты: "Эй балам, бул китептер сенин хрустальный ваза, фужерлериңден дагы кымбат турат" деди. Ал полкада отдельный бир полка бар эле. Ошол полкада мен азыр эстейм. Чыңгыз Айтматовдун китептери, Алыкул Осмоновдун китептери, анан рус жазуучулардын китептери, Пушкин, Толстой, Некрасов бардыгы болчу эле. Ошол атам айтты: "Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов ошонун китептерин оку" деп. Мен азыр дагы өкүнөм, себеби көп китептерин окуган жокмун. Энди буюрса окушту баштайм. Мен азыр Алыкул Осмоновдун "Өзүмдү өзүм" деген чыгармасынан 2 куплет окуп бериңиз. "Мен өзүмдү үй сыртынан тынчыласам, курс эткен оор жөтөл үн чыгат. Бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан, деп жалооруп көңүлүм шондо бир сынат. Мен өзүмдү бир көчөдөн карасам, баскан өңдү алсыз арык сөлөкөт. Ал бут бала эми болуп араң жан, айыкпас дарт болгон өңдү өнөкөт." Бул ырды Алыкул Осмонов 28 октябрда жазган экен. Мен Алыкул атамды эстеген мезгилде Алыкулду эстейм. Эстеген мезгилде атам эстейм. Себеби алардын экөөнүн ортосунда бир связь бар экен, мен билбейм. Менин атам Алыкул Осмоновдун өтө бир мындай орусча айтканда фанаты болуп эсептелген. Силерге да мына арамызда дагы ушул көкүрөк илдетин дарылап аткан улуттук борборубуз бар. Ушул борбордун жетекчиси мына Кадыров мырза арабызда отурат. Кана келип келсеңиз. Врач катары бүгүн сиздер менен бирге болгонума бир жагынан аябай сыймыктанып отурам. Себеби мен мектепте окуп жүргөндө бизде дагы бир адабият ирими болчу эле. Ошондо анча-мынча ыр жазчу элек. Анан экинчиден мен врач катары бүгүн аябай кайгырып отурам да. Себеби мен ушул туберкулезге каршы улуттук борбордун директору болуп, өткөн жылы ушул айларда биз март айында туберкулезге каршы айлык өткөрөбүз. Ошондо келип туруп телевидениеден менен бир интервью алып кетти эле. Ошол жерде биздин атабыз
Алыкул Осмонов 35 жашында бугак учуктан каза болгон кеткенин бардыгыңыздар билесиздер. Себеби бул киши ошо 50-жылы каза болуп атат. Сиздер жакшы билгенсиздер, согуштан кийин биздин өлкөдө абалы оору болгон. Бул туберкулез деген өзүбүз социалдык оору, бул жакырчылыктын оорусу. Ошонун кесепетинен ошол атабыз туберкулез ооруна чалдыгып көп жылдары кыйналып жүргөн экен. Мына бул жагынан карап туруп, бедик катары мен айтам да, бегедир ушул бедик болуп туруп, ушундай кыйын инсандарды биз сактай албай калып атабыз деп. Андан кийин мен көп эле биздин ушу маданият тармагында коомдук ишкерлердин, булардын атын айтпай эле коюш керек, көп ушу кургабычтын кесепетинен каза болуп кетишкен. Жылы немис окуштуусу Роберт Кох деген ушул туберкулез оорусуну пайда кылуучу микробду тапкан. Ошонун айынан биз ушул жылына мен суу ичпей, таңдай катып турганда, мен нан жебей алдан тайып курганда, мага таттуу музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Алыкул Осмонов, көлдүн кечки көрүнүшү. Эмнеден уялам? Мен уялам, сүйбөдү деп жаш теңейим. Же болбосо атын азик ак келин. Аячаным антпедешке чоң жок. Чынын айтсам, андай ишке жок эбим. Мен уялбайм, дайым бүркө түрүмдөн, жаш болсом да картка окшогон сүрүмдөн. Койдун курбум, мунун жаман дей албайм. Өзгөрмөй жок жаралган түс гүлүмдөн. Мен уялбайм ал кетирген орумдан. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кайда калбайт сүйгөн жардын көз жашы. Алыс сапар кең Москвага жол алып, коштошорго толкуну жок көл жашы. Аман болсун эр жигиттин жаш башы, кимге керек сүйгөн жардын көз жашы. Жолдо кылып кош дегенди угузбай, коштошордо көздөн күнгөй жел жашы. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кимге керек ата эненин көз жашы. Эгер кел деп ата мекен чакырса, аман будан кош деп айткан сөз жакшы. Көлгү салып, күнөс жерге барамын. Каркыра турна, күнөс жерде эмнең бар? Жакшы окуган байкем бар, таза жүргөн эжем бар. Каркыра турна, бизден таза ак бекен. Силерде эмес эжекем, мектебинен кечиккен. Каркыра турна, кана дагы бирдеме айт. Коңгуроо шыңгырайт, биздечи кайра кайт. Мына Чүй университетinin kızlarına дүркүрөтө кол чаап койсоңуздар. Мына биздин Асет Алиевдагы, Кеңеш агайымдагы, Мундузбек, Памирбек, мен барыбыз мына академияда телефонусунда командировочный кагаздары бар экенин билебиз. Бирок каяка барганын, кимдикине барганын анча жакшы изилденбей келген да. Мына ушунун бардыгына жана да жогоруда айтып кетишти. Ушу Шаршембай мырза өзүнүн ушу арпа элестери деген Алыкул агабыздын блокноту бар. Ушуну дагы мына ичинде абдан сүрөтүн жакшынакай кылып келтирип, анан мен айтайын дегеним 2-3 жыл мурда Шаршембай мырза Ак бейит деген китеп жазды эле да, ушундай чакан китеп. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер. Алыкулдун 1964, 65 жана 67 жылы Жаңыл Мусаева эжебиздин түзгөн чыгармалар 3 томдук жыйнагы бар. Тышы көк. Биз барыбыз ошону окуп чоңойдук, менимче ортоңку жогорку муумдун өкүлдөрү.
ошонун экинчи томдугунда уламыштар жөнүндө жазып келип, Алыкул ушул ат башыга барганда Ак бейит деген уламышты элден угуп жазганда, аны эми окугандар бар, окугандар кыскача мааниси мындай. Маркатай деген бир кыз ушу ашыгына барам деп жолдо калып, жана ак бейит карышкырдан коркуп, жана ак бейитке корголойт. Ошондон аман калат. Анан кийин ошол карышкырдан аман калып, жолдон кербенчилерге жолугуп, кербенчи башчысы эми ошондо эле бизнесмен го, ушул 13-14 жашар кызды жолдогу Ажыбек бийге сатып берет. Анан Алыкулдун жазган уламышында мындай бар. Ошол марка түрү карышкырга желбей түрү калган Маркатай кыздын Асаналы, Үсеналы деген балдары бар экен деп бушеке токтойт да. Анан карабайсыздарбы? Ажыбеков Шаршембай Үсеналиевич. Мына ошол Үсеналынын урпагы. Мен ошол китеп окуганда Шаршембайга айттым, "Майыш аке, сен бул каптарларга Алыкулга жөн келген жоксуң. Сени атаңдын арбагы, тетиги Маркатай апанын арбагы, анан Алыкулдун арбагы сени ичитип келди" деп. Анан чындыгында эле ооска сала бергенде, "Шаке, ушундай жана Акбарага айттым, ушундай күү менен иштеди дейсиздер." Чынында мен Шаршембай мырзага Алыкулдун жердештеринин атынан баш ийем. Бул бир. Экинчиден, ушу Алыкулдун ден соолугун чыңбаган кезде ушу ат башыга барып, башкарма райкомго дайындап, ушуну жакшынакай кымыз берип багыш керек экен деген таризде ошол жакка барганда, ал жерде жылкы фермасы болуп, согушта аман-асан келип, бирок жана снаряддар жарылып, топурак алдында калып, контузия алып, тили сүйлөбөй калып, мына Үсеналы ата согуштан келет экен дагы тили сүйлөбөй, жаңсап кемпири переводчик котормочу болуп ошентип жүргөн кез экен. Анан кийин чарбада жарактуу кишилердин баары согуштан келсе, ал киши жанагынтип сүйлөбөй майып болуп келгенден кийин, "Кой, ушул киши болсо да аттын сырын жакшы билет" деп ал кишини жылкы фермасы коет экен. Анан жылкы фермасы болгондо жана башкарма райком секретары дайындайт ат башы барганда, "Ушу уяттуу жерге кой, ушул кишиге жакшы боз үйгө алып бар" тиги бу деп. Анан Рахмандын илими деген ыры бар, өзүңүздөр билесиздер. Ошол Рахман бул кишинин Үсеналы атаны аталаштырган экен. Алыкул блокнотуна жазып турат. Камчыбек Рахман 65 жашта, баланчы жылдан бери кой ичкен, карамагындагы 20 тубар кечиресиздер 200 тубар койдон 271 коз алыптыр деп блокнотуна жазып койгон экен. Көрдүңүз, мына ошол баарын таап, анан кийин берди дагы сүрөттөр менен. Бул эми чынында эле ушундай кызык сүрөттөр да. Бул жерде де мен таң калдым. Бияк чүйдөгүлөр мактанышы мүмкүн, ой, ошол кезде Алыкул ат минип алып убара болгон деп. Бул жерде башкарманын УАЗигинин сүрөтү турат. Азыркы Lexus же болбосо эме деп айтсак болот да. Ошол жерде дагы бир баса белгилей турган нерсе, мен айтар элем, Үсеналы ата адагы поэзияга жакын ыр жазып жүргөн киши экен ал. Анан бул жагынан дагы бул киши экөө тагдырлаш деп бул чарбанын ошол кезде бир 500-600 жылкысын аргындаштырып, Англиянын, Орустун жылкыларын 3,5 миңге жеткизген экен, пограничный колхоздун жылкысын. Ошондо бул кишини жана Алыкул көрсөтүлгөндөй Сталиндик сыйлыкка көрсөтүлүптүр. Анан эми бул киши жана антип Маркатай деп этиппи, жана качып чыккан кыз. Ал Сопу бийдин кызы экен. Ажыбек болсо бий деп байдын тукуму деп жана Сталиндик сыйлыктан кур калган ошо экен бир четинен. Анан Алыкулдун жанагы дагы бир кызык жери, мына өзүңүздөр билесиздер, 40-жылы Жолдорс терсин кийген баатыры чыгарган Алыкул Осмонов Казанда чыкты эле. Ошондо Үсеналы атабыз карачы, ушул көп узабай эле өзүнүн жаңы төрөлгөн баласынын атын Автандил койгон экен. Ошол эми Автандил эми бөлөк кесипте эле тандап болсо болмок да. Мана кимге Саматовичке окшоп дал дарыгер болуп болгондо да ушул учук жагын изилдей иликтеген далай кишини элдин катарына кошкон атактуу дарыгер болгон экен. Мына карасаңыз тагдырлаш карачы, мына атын Автандил деп коюп, анан бул кишинин атасы чында Үсеналы агайдагы атабыздагы адабиятка жакын экендиги көрүнүп турат. Анан бул жерден эми мен убактыңыздарды албайын. Бул жерден чынында жаңылыктар көп. Мурда жарыяланбаган фото сүрөттөр дагы келтирилген. Анан кийин мен ушу Алыкулдун жердештеринин атынан Шаршембай мырзага чыгармачылык ийгилик каалайм. Менимче ушу Алыкулдун, Ажыбек атанын, Маркатай апалардын жана ушул Автандил агалардын арбагы
ыраазы болсын демекчимин. Анан кийин азыр биз жана Мелис Абакиров агайыбыз Шаршембай экөөбүздү абдан мактап койду, бирок чынында эле ушу Алыкулдун 100 жылдыгына абдан катуу киришип, Шаршембай мырза эмне деген гана китептерди чыгарып атат. Мен болсо ушу Алыкулдун сөзүнө бир 4-10 чыгарып элем. Ал эми мен баламдагы орус, англис тилинде чыккан Алыкулдун ырларына 10дан ашка 10 чыгарып, буюрса ошону дискке жазылган. Аны эми кийин бир Акбарага биз дагы сиздер менен маектешип Алыкулдун айылынан жолугалы деген бир музыкалык фестивалды мен 14-жылы баштап койду элем. Анан дагы Кудай буйруса аны да жандандырабыз деген ойдомун. Көңүл бурганыңызга рахмат. Анан кийин менин сөзүм соңунда азыр мен эмнеден уялам деген Алыкулдун бир жакшынакай ыры бар. Мен ошого эмнегедир ушу сөздөрү таасир берип, мен ошого обон чыгарды элем. Азыр Шаршембайда өзү бир кыскача баяндама жазат дагы, ошол ырды менимче клипке тартылган аткарып берет. Өзүнүн да жакшынакай Гөл жана Алыкул деген сөзүн өзү жазган. Оны болсо Качкын Абдыкадыров деген жигиттики. Мына ошол ырларды менимче азыр Шаршембай жакшынакай аткарып берет болуш керек. Көңүл бурганыңызга рахмат. Шаршембай дагы бир жолу Алыкулдун жердештеринин атынан башын дийем. Чоң ийгилик силерге. Akşarda gençlik solukunda senin melesin. Suluları vardır hamattan ki ah süt arkan gelmesin. Барыңыздарға рахмат. Айрықша уюштуруушуларга Алыкул акындын, Алыкул атабыздын арбагын тирилтип, дагы бир жакшы кечесин өткөрүүгө түздөн түз салым кошкондорго мен чоң ыраазычылык айтамын. Алыкулга байланыштуу изилдөөлөр жасап аткандын арты кандай болорун көрүп атасыздар. Дагы мен жанагы айткандай дагы көп жакшы юбилейлер турат. Классиктердин юбилеи. Ошолорго дагы аралашып кызмат кылып бірге иштешелик. Мен алдыдагы юбилейлер жөнүндө айтып атам. Ал эми ушул күндөрү мындан мурда дагы жакшынакай юбилейлер белгиленди. Мен бир чети карыздан, бир чети сыйлыгыбызды тапшырып, кадырлуу эжебизге бир сыйлык тапшырып койсом деп, мына өткөн жылдын аягында биздин Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү, акын, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген кайраткери Дарика эжебиздин Жалгасынованын мааракеси өттү эле. Мен ошол кезде ырасын айтайын, мен дагы Астанада жүрүп, бул кишинин сыйлыгын убагында тапшыра албай калдык элек. Азыр мына Алыкулдун ырларын сиздерге аткарып берди. Кандай жакшы ырларды. Ушул кишиге биз ошол сыйлыгын, ырбалама сыйлыкты сиздердин көзүңүздөрчө тапшырып коелучу. Жылдыз, Эжебиз Дарика Жалгасынова мына сиңирген эмгек үчүн деген эстелик медаль. Жазуучулар союзунун
Өте құтты болсын сеніңіз. Сыйлық құтты болсын әже. Мен атайын сіздердің көзіңіздер шоғылып етім. Ардайым сыйда төрде жүріңіз еше. Ал әмі дағы бір сыйлық тапшырып қойының өңгелі отырады. Бұл сыйлықты Қырғызстан Жасылар Союзының президиумымен шешімменен алдық. Себебі Алқұл Османовтың сыйлығын ұйғару комиссиямыз құрамы қайырдан құралып атқан кезелі, қайырдан жаң мүшелер келеді, толықталып атады. Ошондуктан өткен пленумда мына Гүлшайыр эжебиз, менің ағаларыбыз, башқа президиум мүшелері отырып ушундай шешим кабыл алганбыз. Еңбектерин көрдүңүздөр, жана китептерин аты аталды. Өзү дагы ырдайт. Айтор Алыкул десе, ушул күн тынымынан түнү кыстан кайыл болуп жүргөн биздин каремдешибиз Шаршынбай Ажыбековға Алыкул Осмонов атындағы сыйлықты тапшыруға рұқсат етіңіз. Алақан чемпионы қазақ барлығы айтқандай шапалақ ойнайды. Друзья, как вы уже почувствовали, мы переходим ко второй части, наиболее приятной части награждения. Живой литературный процесс находится все время в развитии. И естественно, когда мы вспоминаем таких великих классиков, как Алыкул Осмонов, наши ряды должны пополнять новые силы, молодые писатели. И решением приемной комиссии нашего творческого союза, значит, мы в этот день решили вручить нашим самым талантливым коллегам, нашим талантливым молодым писателям членские билеты. С сегодняшнего дня они будут считаться полноправными, полноценными писателями и будут пополнять наши ряды. Мен ойлаймын, адабият толықталып тұру үшін жаңа күштер келіш керек та. Анан эми жазуучулук өнөрү ар кандай болот экен. Түздөн түз жазуучулукту кесип кылып алган, журналистиканы кесип кылып алган адамдар болот. Мындан сырткары башка кесипте эмгектенсе дагы ушул адабиятка аралашып жүргөн, ошого көп эмгек жасаган адамдарыбыз бар. Ошо кишилерди биз өз катарыбызга алып керек. Өткөн жылы сиздер билесиздер, биз соңку 25-30 жылдын аралыгында биринчи рет Кыргызстандын жаш жазуучуларынын республикалык фестивалын өткөрдүк. Жаңы сындар адаби конкурстун өткөрдүк. Өзүңүздөр катыштыңар. Ал фестивалдын жобосу боюнча алгачкы 3 орунду алган жаш жазуучу автоматтык түрдө ошол фестивалдын жеңүүчүсү катары Кыргызстан Жасылар Союзунун мүчөсү болуп аталган. Өтө таң калыштуу нерсе, ушул жеңүүчүлөрдүн арасында биздин кыздарыбыз бар экени бизди абдан кубандырат. Демек биздин арабызга таланттуу кыздарыбыз келип кошулуп атат. Мен азыр ошол кишилерди 3 орунда, үчөөнү тең жерге бир эле чакырып, анан тапшырып коеюн деп ойлоп атам. В прошлом году мы проводили республиканский фестиваль молодых писателей. Впервые за 30 лет. Впервые за время нашей независимости. И этот фестиваль, мне кажется, достиг своей цели. Мы определили, кто идет за нами, кто будет пополнять наши ряды. Наиболее талантливым по условиям фестиваля, значит, по решениям руководителей секций, членов жюри, по условиям фестиваля, 3 мы автоматически приняли в свои ряды.
Мне очень приятно сегодня, значит, пригласить сюда и этих троих наших победителей фестиваля, лауреатов и сегодняшнего дня, сегодняшней минуты наших коллег, молодых наших дарований. Очень мне приятно, что среди них, значит, победители оказались наши девушки по секции «Поэзия». И русская секция тоже представила своего достойного члена, кандидата. Я приглашаю сюда Еліңіздер Лира Камчыбекова, фестиваль жеңімпазы. Лира, басыңдар. Ушул жерге мен Мырзайым Айтымбетованы чакырам. Мырзайымдағы фестиваль жеңімпазы. Я приглашаю на эту сцену Олега Артемовича Хигай. Пожалуйста. Вот еще раз можем дружно поддержать, похлопать. И разрешите, значит, ваши аплодисменты считать за поддержку и вручить им членские взносы. Членские билеты. О, взносы потом. Лира Камчыбекова деген өзіңіз. Мен өзім бірінші көріп отырмын Речкайнада. Сен қайдасың өзір? Алматыда. Алматыда. Өзіңіз Алматыда. Қасымда, қосқада жүресің. Ондан кейін біздің Жастар Союзының мүшесі болдым. Уақытың болғанда. Анан Алматыдан тез-тез келіп, біздің істерге де араласты. Біз ойлаймыз, Қырғызстан Жастар Союзының өкілі бұндан әрі Алматыда болады. Yaxşılab dağılmış, yaxşılab. Qanday yarashib qoldi? Suratınız var mı? Suratını tartıyoruz. Murzayım kızımız da abdan жақсы. Fikirlerde aytты. Murzayım sen kaydasın? Şirkettesin. Sen men söylesip katlaşıp turasın. Mına Murzayım bilir. Я рад, что Артем среди нас. Он пишет удивительные рассказы. Читайте, любуйтесь. Хорошо. Еще раз поздравляю. Значит, это что касается победителей фестиваля. А теперь, значит, мы приняли в свои ряды тоже, значит, наиболее достойных наших и опытных писателей. Вот. Секция поэзии рекомендовала, приемная комиссия утвердила принять в наши ряды 4 поэтов. Докторов Майрамбек, Айылшиев Шириналы, Ахметов Адхам Раимжанович, Беркин Алиева, Савын Бөбек. Шундай қылып тұралық, жанрлар бойынша өтіп тұралық. Мына көріңіздер, қол жақ қойыңыздар. Келіңіздер.
Бұл поэзия секциясы соғыстырған мүшелеріміз ал эми проза секциясында екі жаңы мүшені жұмыс қылған екен. Аны қаулы комиссиясының төрағасы бекітті. Мен эми қара сөзшілерді шақырайын бұл жерге. Проза секциясынан Ильяс Жусуалиев, Ахмедов Бегижан Махмудович. Ильяс ағамызды білеміз, партиялық қызметте, өкіметте де жүрген. Бұл үшін ошол уақытта бадауат қырлашып жатқанда қабдан жақсы ойлаймын. Бұл ішіге мына сыйлықтар жетіседі өзіне. Бірақ та бұл ореке жазушылар союзының мүшесі деген сыйлық, бұл да қадірлі болады деп ойлаймын. Беги Ахмедов. Так, русскоязычная секция русскоязычной литературы тоже представила своих достойных. Жолдошбеков Талантбек Абдыкеримович. Бекбалаев Амангелді біздің Аукевич. Ауке келіңіз. Шульгин Николай. Нам как раз не хватает свежей силы, пишешь на русском языке, пишешь на других языках. Мы надеемся на тесную связь. А вы знаете, он легендарная личность. Он был ректором важного двух вузов. У него тоже хватает своих наград. Но вот это вот корочка писательская, да, я думаю, достойная тоже наша. Амангельдян уже барыш. Да? Филиндан. Ими балдар секциясынан Гүлнара Орозбаевна Дегенбаева. Гүлнара барсыз ба? Балдар жазушылар бізге керек. Теперь я называю, значит, тех наших писателей, которые живут и творят, так сказать, в районах, областях, периферии. Тем не менее, создают достойные произведения. Нарынский филиал нашего союза представил Урналиева Савынбаев, поэзия. Саке, келіңіз, Нарындан, Оштонеко, Парпиев Егенберди, Мурзаев Низамидин, Баткен филиалымыздағы екені сұныш қылыптыр. Фақыров Пурсан, Құдайқұлов Сейітқұл, алыстан кішілер кімісі келді білпей қалдым, бар балғанымыздар келіңіздер. Бұндан арда жақсы шығармалар жазыңыздар. Қандай дейсіздер?
Bizim yaş kişilerin adına neler söylüyorsun? Mattu el жақшылары. Бүгін Құдайдың бұйырған ұлы күн екен. Қырғыздың ұлы ақыны Алқыл Осмонов атамыздың ескеру күніне тура келіп. Болғанда да Құдай берерде қоштап береді дегенде, мына қазақ бауырдаштарымыз ұлы ақын жазушылар келіп, Қырғыздың шығармашыл адамдары менен жолығып, ошол күнге тура келіп, мына мен баш болып жазушыларға аралаштырып, бізді дағы жаш жазушы қылып, сілер менен мына жолығып отырғанымыз, бұл мына Құдайдың қоштап бергені үші болса керек. Ушуга байланышты мен бир эле болгон нерсени айтайын. Мына Алыкул Осмонов атабыз жөнүндө сөз болгондо, мен мектепте окуп жүргөндө менин бир тууган таекем математик мугалимине ушу жолборс терисин кийген баатыр деген китепти кайра окуй берет. Анан мен 9-класста окуп жүрүп таекемден сурадым. Бу таеке мынчалык бул китепти ушунчалык окуп калдыңыз, мен деле 2 сыйра окуп бүттүм. Сиз Нестан даражандан да ашыкча сүйүп калсаңыз керек. Азыркы боло турган аны үйлөнө элек жаш мугалим эле. Ана чыны менен кийин карап отурсам, бу жолборс терисин кийген баатырды Алыкул Осмонов атабыз эркин которуп, ат эле шотор уставенники болгон менен бул кайрадан иштеп чыгып, биротада окуганда орусча окуган варианты менен кыргызча которгон вариантынын мазмуну өтө башкача болгон. Мына ушуга байланыштуу 1951-жылы биздин Раззаков агабызды Багалиевдин ордунда биринчи секретарлыкка политбюрого чакырганда Сталин беседе кылганда айтат: "Жолдош Раззаков, бир эле маселе, сиз Манас боюнча өз оюңузду айтып бериңизчи" дегенде айтат: "Жолдош Сталин, бул сурооңузга мен мындай деп жооп берер элем" дейт. Эгерде сиз Грузин элинин улуу акыны Шотор Руставелдин жолборс терисин кийген баатыр жөнүндө, китеби жөнүндө сөз боло турган болсо, Грузин элинин уулу катары сиздин жүрөгүңүз ысып сыймыктанат элеңиз. Ал эми мына Манас жөнүндө сөз болгондо, Кыргыздын уулу катары мен да сыймыктанып, жүрөгүм ысып, мен муну менен абдан сыймыктанам. Манас биздин улуттук баатырыбыз гана болбостон, биздин маданиятыбыздын, руханий байлыгыбыздын, биздин идеологиябыздын туу чокусу болуп эсептелет десе, жолдош Раззаков, бул башка маселе. Ата Багалиев аны ардактуу эсалыга чыгарып, Аксарайга өрүп берем деп атпайбы, тегүү деп ушундай деген экен. Ошон үчүн мен жыйынтыктап айтканда, дайыма ушундай чыгармачыл адамдар жазуучу болуп калдык, көп сүйлөп жиберебиз. Ошондой биздин кесибибиз ошондой, жазабыз, сүйлөйбүз. Бирок бир жерде айтып кетейин, бүгүн биздин улуу инсаныбыз, байкебиз, атабыз Алыкул Осмоновдун мааракесин биз майрамдап атабыз. Ошон китептерин карап атабыз, ошого сүйүнүп атабыз. Бир жерин дагы баса айтып кетиш керек. Жана жолборс терисин жаманган баатыр деген китеп менен Алыкул Осмонов Кыргыздын биздин маданиятыбызга, биздин руханиybizге, биздин рухубузга тиякта Кавказдын маданиятын, Кавказдын рухун киргизди. Канча ат ошол мезгилде болуп калды. Унутуп калдыңарбы? Кыргызча болуп калдылар. Нестан, Дарижан, Тариел, Автанжи. Азыр ошондой аттарды ойлосок, Кыргыздын аты деп айтабыз. Ошо рахмат биздин атабызга, улуу Алыкул Осмоновго. Рахмат. Атактуу адамдарыбыздын бири ким Эсенкул Ибраевди айтканда, өр ана Кудайга айтылып, жазылбастан калбаш үчүн ыргалып, жансырымды ак баракка түшүрүп жаткан жерден туруп келип ыргалып, адал тобуруп кантаң рет жатса, асен болсо ошончо рет чыйралып, кайраттанып ошончо рет чыйралып, көзүнүндө үмүт жаны ырзанып, терезеңди четкилген назарга тике карап, тоотпостон жылмайып, катаңкы бир тааңсыңан дешпеден кооптонбай, мыйзымдан жылбайып, өлмөс өтпөс сырларымды жаратып, өттүгүндөр уйкусу жок таң атып, адал опол тоодо эмгек кылдың элиңе, о дүйнөгө сапаттанып баратып, окурмандар сени сүйгөн баалаган, о куулугунда курталашып, талантына таазым кылам там берем, табиятын таза тунуп жан белем, өлүм менен көзгөрүнө кармашкан өжөлүгүн салыктасам ким менен, аз жашадың бирок жашооңду өрүп, ал кыргыз жокту билбеген, ал бакыздын кыргыз жокту билбеген, ал жашаган өтүп кеткен дүйнөдөн аянычтуу акылдын адам жоктур, өкүнбөгөн күйбөгөн, ал жашаган көп жашаган акылдан арулукту тазалыкты үйрөнөм.